Үсөнбек Өмүрбеков. Жылаандар ордосунда. Повесть. Окуган Адилет Чубаков. Биринчи аудио бөлүм. Мырт баскан ак карына бөлөп, көз ачырбай борошосу боздогон ызгаардуу кыш өз табынан кайтып, бул аймактагы жапай өскөн куурай сөңгөктөрү көзгө кунарсыз көрүнүп турду. Асман бетиндеги сур булуттардын арасынан жылт этип бирде көрүнө калып жаткан күндүн көзүнөн ар кай жерде темгил ала болуп жаткан сары кардын саркындысы эрип, жер кыртышы тоңунан ажырап ным жутуп, жапай өскөн чөп жардын тамырынан аяз тиштеген тоң ажырап баратканы, чыгыштан соккон дейди шамалдын кыялы куурай сөңгөктөрүн термете, аз да болсо бул чөлкөмдө өкүмдүгүн жүргүзүп, мындагы жаратылыштын жан бүткөндөн берки түгүн ойготуп, каш көйлүгүн карматып жатты. Чыгыштан соккон улуу шамалы бул мезгилде асман бетиндеги самсалаган сур булуттарды батышты карай сүрөөрүн жергиликтүүлөр жакшы билишет. Бул мезгилде элеттиктер да түтүнгө, дубан-дубанга бөлүнөт түлөөт көрүшүп, түшүмдүн мол болушун, жылдын жакшы болушун Кудайдан тилешип, жерине менен асман атага колду кура жүгүнүшүп, жүздөрүн сылай бата тилешмеги бар. Деген менен бул куурай сөңгөгү кулжа мүйүзүндөй тарбайып, камгагы казанбактай калдайган сары талага алакан жаяр жанадан басып келбегенине кыйла жыл болуп, кыйырынан чейрек кылым жортуп өттү. Кыйла болгондо не, кымкуут шамалдын кыябы жүрөп, ушул бойдон кылым тогошорго жетмекпи? А балким жетмеги да бар эле. Ар кайсы жерден арсак терсек болуп, учтары чыгып турган кызыл кыштардын сыныктарын жаздана жаткан сары карды жылаан бору чиймелеп, чычкан буту жөрмөлөп кеткени гана болбосо, чымчык чыйпылдарга чырпыгы жок бул аймак чуңкур-чуңкур, дөңү дөң бойдон гана жатканы. Табышмактуу тагдыры жазмышына бүткөн бул тала деп деле ооз толтуруп айтаарлык сөзгө арзыбаган, дүйнө бүткөндүн бүтүндөй бир бөлүгүн ээлеп жаткан тала эмес эле. Ашып кетсе алакандай алакагына 60 түтүн үйгөнсо, батпай кала турган саздуу чөлкөм. Илгери мындан чейрек кылым мурун бекен ушул сары таланын тең ортосунан сайгылып кесип, тээ төмөнкү совхозго суу алып өтүшмөкчү болуп, кастаман тракторлор каршы терши казып олтуруп, күн батыш тарабына көлмө куруп, суу сактагыч катары пайдалана турган башат куруп алышкан. Көлмөнү курушканы менен деле жээгине басып келип, пайдасын көргөн жанадан болбоду. Балчыгында бака чардап, көлчүгүндө көнөк баштары көз жарды. Ошол болду. Жараткандын жазмышына бүткөнбү, же көктөн Алла таалам сепкенби, капысынан төө кирип кетсе көрүнбөй кала турган камыш токой кадимки кызыл карагайдай болуп бой тиреди. Тиребегенде не, жер болуп жаралганы, боорундагы тирүүлөй тургай тамыр жайып талпынган тикенеги да өсүүгө акылууго. Ар заты ар кандайча жазган пешенесиндеги тагдырына баш ийип, жан болуп бүткөн өмүрүн адам жаны сыяктуу асыроого акылуу эмеспи? Мына ошол жер боорундагы улуу жаратылыштын алдында жаратылыш бардыгына бирдей абасын, суусун, азыгын дайын кылып, бири менен бирин азыктандырып, алдуусуна алсызын, күчтүүсүнө күчсүзүн жем кылып койгонун көрбөйсүңбү да? Мына ошолордон айырмаланып, айры буттуу адам деген пендени жаратып койгонун, бул улуу кудурет. Ушул улуу кудурет пенде баласынын башында бирде күчүн жоготуп, бирде бар болуп келатканы кемирүүчү кескелдирген тургай, карагайдай камыш аралап жүргөн келемишиңдин мээсинде айланбаган түшүнүк эмеспи? Бул улуу кудуретти ойломок кайда аларда? Тагдырына бүткөн сары таладан табылган жемин жесем дегени. Булардын мээсинде 4 мезгил бою төгөрөнүп жүргөн ушул гана түшүнүк. Бейтаалай пешенесине ушуну жазган алардын. Мына ошондуктан кемирүүчү кескелдиргиң тургай, тилсиз тикенегиңден уругу кай жерге учуп түшсө, ошол жерден азыктанып, суу жутуп, тамыр жайганы эмеспи? Мына ошол тикен деген өсүмдүк өзү менен өзү сулуу да, өзү менен өзү көрктүү, тамыры тереңге кеткен өсүмдүк экен. Жаңыдан жер каймактап, жаратылыштын башында пенде баласынан да мурун ушул өсүмдүк табияттын ар кандай каршылыгынан коргонуш үчүн чаар тарабына тикенектүү жалбырагын байлаган имиш. Мына ушул алакандай сары талага ушул тикен деген өсүмдүк да алгач уругун чачканына чейрек кылымдын жүзү болду. Жылаан менен чычкан жаныбар сыяктуу эле сары өзөк тикен каптап, кунары качып, батышы менен чыгышынан байма-бай соккон караандай шамалга жүзүн жалатып, жан адамдын аягы баспай,
аралдагы ачыла элек белгисиз дүйнөгө окшоп жатканы. Жергиликтүү эл бул жердин сырын жакшы билише турган. Чоң кара жол менен тигил камыш баскан көлмөгө чейинки ат жабымдай аралыкта мындан чейрек кылым мурун кыш заводу ээлечү. Түндүк жагынан туура кесип өткөн жолдун аркы өзү төмөнкү совхозго караштуу болгондуктан жүгөрү айдала турган. Завод демекчи бул чөлкөмдө көзгө урунарлык бир дубал көтөрүлбөптүр. Ар кайсыл жерди оро кылып казып, кыш бышыра турган чакан ороолорду жасашканы менен 3-жылы завод ишин токтотуп, шаардын сыртын карай көчө качкан. Көчкөнүнүн себеби бул болду. Суу сактайбыз деген тигил бөлмөдөн жер кыртышынын асты менен турган суу сарыгып, ороо жектерин тээп, кемирип ура баштагандан асты саздакка айланып кетип, иштерин токтотту. Кыш бышырууга мүмкүн болбой калды деген бүтүмгө келишкен заводдун жетекчилери оң жак катарындагы жемиш жашиктерин жасай турган ишканага түртө салышып, заводду көчүрүп кете беришти. Ишкана бул чөлкөмдү айландыра темир тор менен курчап койгону болбосо, кoko тыйын пайдасын көрүшпөгөндөн соң, көпкө кармашпастан, көзүбүздөн улак болгону жөндүүдүр деп, бул сары талаа үчүн мамлекетке карандай акчаны самандай сапырып төлөй берүүдөн тажадыбы, айтор төмөнкү совхозго өткөрүп беришип, жандары тынган. Жердени жазык. Кыш бышырып, кыртышын күйгүзүп таштагандыктанбы, совхоздун кийинки жылы айдаган жүгөрүсү баш алмак тургай, кыртыштан кылайып чыккан сабак башы көрүнбөй, даны таранчыга жем болду. Алакан жайып отуруп калган совхоз кийинки жылы селитрадан септирип, дарбыз эккен. Андан деле алгылыктуу түшүм жыйнай алышпады. Ошондон соң совхоздун чоңдору чогулуп келишип, көз жумдуга салып баса беришкен. Ошол болду. Бейтаалай жер өгөй катынын баласындай болуп бозоруп, тагдыры сары талаага айланып, бейбак жер болуп кала берди. Ошондон соң бул бейбак талаанын тагдыры чака тыйынга арзыбай, чычкан менен жылаандар тукумуна жонун тосуп, бул чөлкөмдөгү алдууларына алсыздарын жем кылып келатканы адам деген эки аяктуу пенденин түшүнө кирбептир. Эртеден чыгыш тараптан согуп жаткан салкын желге жердин бети тоборсоп, көк буу көтөрүлдү. Аркан бою көтөрүлгөн күндүн нурунан кубат алгандыктанбы, кураган кoko тикенектер сөңгөгүнөн ажырап, кыртыш жарып чыккан муундарынан омкорулуп жерге кулап, кийинки муундарына өмүр бермекчи болуп, өз өмүрүнө ыраазы боло жерди жазданганы. Жерге кулабаганда не, жаратылыштан бүткөн мыйзам эмеспи? Өз өмүрүн жерге берүү, өз тамырынан жарып чыгар кийинки өзөгүнө ордун берүү, уругун чачуу, муунун улоо. Жүрүндөй уюк оозунан жаш баланын тыноосундай болгон жылуу желдин деминен улам, эне жылаан жаздын келгенин сезгенине бир аз күн болду. Кантса да өмүрүндө далайылы кышты башынан өткөргөн эне жылаан муну балалап жаткан түлөгүнөн улам сезди. Кышты кыштай жер алдында жатып, жиркини сууган бечаранын жылаандык напсиси ачылып, уюгунан сыртты тыңшады. Өмүрү минтип сыртты тыңшай турган эмес эле. Уюгунан көзүн кандай ачса, ошондой шар эле жемин издеп чыгып кете бере турган. Бул чөлкөмдө өзүнө окшогон жылаан тукумунан башка жандыктардын жоктугунанбы, коркуу сезими ойгонбогон эле эне жылаанда. Ошондон уламбы, эртеңки өлүм аттуу коркунуч башына келбептир. Өлүм деген эмне экенин да сезбептир. Бул жаратылыш деген бейтеңсиз өзүнөн да алдуу, амалдууларды жаратып койгонун жылаан болуп жаралганы жан туюмуна алып көрбөптүр. Ал учурда ошол өлүм аттуу коркунуч менен өзүнөн да алдуу, амалдуу жандык бейдарек күндөрдүн биринде келди эне жылаанга. Мына ошол күндөн тартып коркуу, чочулоо пайда болуп, жандын таттуу экендигин эне жылаан дене туюму менен сезип калган болчу. Анда жер азыркыдай эле тоңунан ажырап, жаңгана кар кете баштаган мезгил эле. Тагдырына буйрганбы, ушул эски кыш бышырган заводдон калган ороо толтурак кыштын сыныктарынын арасынан тээ күздөгү түшкөн алгачкы кардын алдында келип, өзүнө чаканыраак ылымта жерди таап, ушул ороону турак кылып калган. Бул турагы өткөн жылдагыга караганда алда канча жайлуу, тынч болду. Деген менен эне жылаандын эне болуу бактысы биринчи жолу ушул жайлуу турагынын ичинде башталды. Жаратылыштын буйругу же тагдырына туш келгенбе, бул турагы эне жылаанга кышы бою азык болор насибинен да куру калтырбаптыр. Үйүлгөн кыш көңдөйчөлөрүндөгү курт кумурска менен чегирткенин тукуму болду. Балким бул бактысына туш келген жандыктар жок болсо, кышы бою кантип жанын бакмакта, түлөгүн кантип азыктандырмак. Эне жылаан мына ушул тагдырында энелик милдетин биринчи жолу башынан кечирип жатышы эле.
Төлдөгөндө да жаз маалында төлдө болбадыбы. Арадан 6 аптадай өттүбү өтпөдүбү, эне жыландын эзелтен келаткан апсиси ачылып, мурункудай түлөгүнө болгон байыралуусу акырындап тайыздагандан тайыздай берген учур эле. Эми түлөгүн эркиндикке ээрчитип чыгуу, жортуулга аттандыруу, жолунан жолуккан шыбагасынын даамын таттыруу милдетин көздөп, кыш бою кар алдында жатып, оозу тарый түшкөн уюгун тумшугу менен түрткүлөй кенендетип, сыртка башын чыгарды. Эне жыланга бул жаз өмүрүндөгү өткөргөн далай жаздардан башкача туюлду. Бул туюму да бекеринен эместир. Адам акылынан түзүлгөн жылан жылынын жазы эле. Чыгыш тараптан солгун жүрүп турган жел ушул жакын эле жерден чыккан жыттын желпип келип жатканы, огоотер апсисин кычыштырып, жапайы саксынган туюмунан такаат кылбай санаркатып жиберди. Жыйрылган денин жазып жылып олтуруп, уюк оозунан суурулуп сыртка чыкты. Жер тоңунан ажырап, кыртышы жылымтык тартып калгандыктан, топурак даңкылоон тартып, сойлоого боло тургандыгын ийне көзүндөй акылында калчап, жылып жөнөдү. Уюгунан узай берип, анча алыс эмес жерде жаңыдан таптала баштаган бир аяк жолдун пайда болгонун көрүп, жапайы туюмунда таңдануусу мененби ордунан козголбой далайга турду. Кооптоно денесин жыйырды. Жылан болуп жер бетинде сойлоп жүргөнү бул арадан мындай баскылык жолду көрбөптүр. Бул ар кандай чубалып жаткан балекеттин эмне экенине да түшүнө берген жок. Таман алдында таптала берип, такыр болуп калган кылар кандай ичке жол эне жыландын көзүнө баш аягы жоктой көрүндү. Мына эртеден берки жел менен кошо келип жаткан чычкандын жылуу деми мурунду кычыштырып, ошол жолдун наркы өзүнөн келип жатпайбы? Канткен менен эне жыландын апсисин ачкан жапайы азгырыгы жолдун ошол өзүнө өтүп барууга аргасыз кылды. Эне жылан азыр ошол өзүнө буйра турган шыбагасын башка бирөө тартып ала тургандай, кантсе да табияты берген төрөлүк мүнөзү менен ар кандай сызылган жолду кесип өтүп, калың өскөн коко текенектин куураган сөңгөктөрүн карай бойурду. Бороз салып, эгин-эгер адам акылынан айбандык тагдыры айырмалап жан болуп бүткөн заттыгынан, жаратылыштын заңына баш ийип, жолунан чыккан насибин арылап, пешенесине бүткөн күнүн көрүп, бул жарыкчылыктын өзүнө буйрган тагдыр үлүшүн талашып келери белгилүү эмеспи ар жандыктан. Буйрганын бурдап, бурдагандан калганын энелик мээрими төгүлө, бала деген сүймөнчүлүгү барлыгын сезе, оозуна тиштеп келеби деп, уюгунда күтүп жаткан түлөгүн ойлогондо, ою он сана бөлүнүп, жылан болсо да жылуу ою дене боюн жымыратып, жыйрылган боюн жазууга аргасыз кылган эне жыланды. Ошол күн дале эсинен кетпейт эне жыландын. Ошол каргашалуу күндү эстегенде азап ою тик туруп, ача тилинин учунан куйругунун учуна чейин дүркүрөп, кулач денеси куургуч болуп жыйрылат. Окуя ошол жол таманда болду. Жолду кесип өтүп, калың тикенектин сөңгөгүнө бой урган эне жылан шырп алдырбай сойлоп барып, ийин казып жаткан чычканды көрдү. Бүйүрү кызыган бечара боюн бир серпи менен ача тилинин учуна илмек беле, ушул маалда кандайдыр өзүнүн алыс эмес аралыкта келаткан дабышты сезди. Дабыш улам жакындагандан жакындап келаткандай болду. Эне жылан бул туюмду дени менен сезди. Мына эми серпилүүгө даярданып калгандыктан чыңалып турган денеси бошоңдой берип, дабыш келаткан тарапты ата тиктеп калды. Чычкан жаныбар да алдан эден кооптонгондой, жакындап келаткан добуштан чочулап, жартылап казып калган ийинине бой урду да дым болду. Бул чөлкөмдө чычкан тукуму жок эсе боло турган. Мына ушул чычкан бечара да өз тирлигин өткөрмөкчү болуп, ичер суусу, татаар даамын ушул кунары кунсуз, ушул талаадан издеп келбеди беле. Адетте жылан тукуму жашап турган жерге өмүрү чычкан аттуу жолоп көрбөгөн. Кышы бою жер алдында жатып, жайы менен терип жыйган жеми түгөнүп, ачыркана түшкөн бечара айланасында таңдайына татырлык жем калбаганынан жер ооп келип, күздөн калган жапайы чөп жардын данын издеп, ушул аймакка туш болуп турган эле. Эми минтип алгачкы күнү эле эне жыландын көзүнө чалдыгып, бүйүрүн кызытып турганын кайдан билсин. Жер жумшагын тандап, тумшук созо, ийинин улам тереңдетип, буу жалгандан жашоо издеп, өмүр кечириштин акыркы жылдарын ушул талаадан табууга үмүт байлап келбеди беле бу жаныбар. Бул жараткандын түбөлүктүү заңы ушул экен го. Алдуусуна алсызын жем кылып, күчтүүсүнөн күчсүзүн кем кылып, не көйгөйгө жетмексиң сен дүйнө. О, бирине жем дүйнө, бирине кем дүйнө.
Болбосо ушул эки макулугуна майдаланып, бирин-бирине аңдытып, бирин ала, бирин кула көрүп турганына жол болсун. Ушул сенин заңыңда тайкылык бар аныкко. Болбосо ийинден башы кылтыяры менен алдуусу алсызын аңдып турганы кай заңында чийилген. Мына ушул эртеден бери жан аракетке түшүп, бир үзүм өмүрүнүн акыркы күндөрүн ушул талаадан өткөрмөк болуп келген бечара чычкан бул заңыңды жатка билет. Билген ушул эмеспи? Белгисиз тараптан келаткан табышты туюнуп, өзүнө келатабы, же өзгөгө келатабы, демин ичине катып, ийин ичинде бугуп жатпайбы? Эне жылан жана кыл табыштан улам түпөйүлдөнө өзүнө карай кандайдыр бир коркунуч келатканын туюна, мойнун жогору көтөрүп, жылан болуп жаралганы көрбөгөн эки аяктуу жандыктын жакындап келатканын көрдү. Денесин жыйыра, алгач өзүн бул талаанын кожоюну катары туюнуп, ачакей тилинин учунан ышылдаган добуш чыгара айбат кылды. Жакындап келип калган эки аяктууда аны көрө сала, көздөрүн алайтып, нес болгон эмече аяк шилтебей ордунда катты. Бул эки аяктуунун өзүнөн да алдаганча чоңдугун сезген эне жылан, кантке менен өзүн алдаганча алсыз экендигин баамдагандай, шарт бурулду да уюгун карай боюн серпти. Кыймылын улам ылдамдата сойлоп, тигил эки аяктуу жаныбар азыр келип артынан басып кала тургансыган бечара заманына тарый, денеси бирде жазылып, бирде жыйрылып карышып баратты. Эки аяктуу улам жакындагандан жакындап келип, эне жыланды колундагы таякчасы менен жерге ныгыра басып токтотту да бакылдай сүйлөнүп жатты. Эне жыланга анын үнү кандайдыр коркунучту туюндурду. Таяктан боюн ала качуунун аракетин кылып, чабалактай айбат кылып, башын эки аяктууга бура чагып алууну көздөдү. Бирок денеси таяк учунда басылып жаткандыктан эки аяктуунун денесине жете албады. Айласы курган эне жылан таякка урула калды эле, эки аяктуу ушул учурду күтүп тургандай, аны асманды көздөй көкөлөтө ыргытты. Кулач денеси кайчылаша көтөрүлүп барып, күү менен жерге шапалактай чабыла түштү. Денеси бир диртете, көздөрүнөн көк асман чааралакей болуп чоң жолдо оонап калды. Бул өлүмдөн акыры кутулат беле, караңгылай түшкөн көздөрү коюланып барып эсине келсе, жан далбасын кылып, боюн жыюуга кароосу жете албай шалдайып жатып, көзүн ачты. Эки аяктуу жаныбар бакылдап, кыйкырынып жатыптыр. Таш дейм, бол дейм, тезирээк. Жаны жер тарта түшкөн эне жылан тигил эки аяктуунун жанында дагы бир бою тигинден кичирээк эки аяктуунун жүргөнүн көрдү. Жанчыш керек. Эки аяктуунун бакылдаган сөздөрүнө түшүнбөсө да өзүнө каршы кандайдыр жамандыкты алып келе тургандыгын эне жылан жаземдебей туюнду. Ушул бойдон дале жата берсе, акыр барып мунун аягы жакшылык менен бүтпөсүнө көзү жетти. Таш жок турбайбы? Изде дейм. Тигилчи, жатпайбы кыштын сыныгы? Эки аяктуу кайрадан эне жыланды таяк учуна илип өйдөлөтө көтөрдү. Арадан көз ирмемче убакыт өтсө да, эне жылан эсин жыйып, денесине кубат кирип калган эле. Мына ушул арада денеси ыкчамдык менен таякка орула калды. Бирок бул аракети көздөгөн максатына жеткирбеди. Ачуу чыккан кыйкырык менен таяк катуу серпилди. Эне жыландын денеси бул жолку серпилүүдө алысыраак барып, жыш өскөн камыш арасына жумшак түштү. Ошол болду. Мына эми ийинден башын кылтыйткан эне жыландын эки көзү эртеден бери ошол өмүрүн өлүм деген коркунучтан сактап калган камыш тарапта болуп турду. Мына ошондогу окуя али күнчө эсинен кетпейт. Өлүмдү өз көзү менен көргөнүн эстегенде дене боюн калтырак басып кетет. Ошондон соң эне жылан эгерим эки аяктуунун алдынан экинчи чыккыс болгон. Өзүнүн ошол эки аяктуудан алсыз экендигине, кубатсыз экендигине көзү жете, кастыгы каны менен айланып, ача тилинин учуна сызылып келип ууга айланып, азуу учунан тамып кетчүдөй аза боюн дүркүрөтөт. Ошондо күнү бою куу камыштын арасында денесин жыя албай жатып, тээ жылдыз толгон маалда гана баш көтөрүп, уюгуна жылып келип кирген. Ошол каргашалуу күндөн апта өткөрүп, бүгүн күн аркан бою көтөрүлө бергенде гана түлөгүнө жем издеп чыкмакчы болуп, куураган камыш тараптан көзүн албай, уюгунан башын кылтыйтып турган эле. Кулач боюн жерге тегиз төшөп, каяктандыр табыштын жок барлыгын тыңшап турду. Каргыш тийген бул жол кайдан түштү эле? Пешенесине жазылган бейпил тирлигин өткөрүп жатпады беле?
Дегеле бұл екі аяқтудан бұл жалған дүйнөдө эмне талашы бар эле. Ал мустактан бери ата бабасынын каны менен келген актан гана айбыгып келатпады беле. Жазмышына жазылган, пешенесине багышталган насиби ошол болсо не кылмак? Бул жалган дүйнө ушуну буйруп койбоду беле. Жылаан болуп жаралганына күнөөлүүбү? Таш эле таш деп ташала чуркагандай бул эки аяктууларга кай жамандыгы үчүн күнөөлүү бул жарыкта. Эне жылан мына ушул бейтеңсиз жараткандын заңын ийненин тешигиндей акылында тегеретип, бармактай башын чайкап, аңдап биле албай турду. Уюгунан сырткары дүйнөнү дени менен сезип турду. Эми гана дени ою кыймылга жарап, өз насибин таап жешке жарап калган түлөгү, ар кайсыл кыштын арасындагы коңулдардан чыга калып жаткан курт кумурсканын тукумдарын термелей, өзөк жалгап, энеси менен бирдей сырткаркы дүйнө болмушуна кулак салат. Алыстан гана кандайдыр жагымсыз дүүлдөктөр бала жылаан улам жетилген сайын даанала бугулуп, кайрадан жок болуп кетип жатканы болбосо, адам аттууну көрө элек. Мына ушул бала сүймөнчүгүн эне жылаан бүгүн сырткаркы дүйнөгө чыгарып, кызыгын таркатып, ата тегинин каны менен айланып келаткан ак менен каранын айырмасын ажыратып таанытуу көйү көкүрөгүндө бүлкүлдөп турганы. Ак демекчи, бул жылаан деген жаныбарга жаратылыш жакшылыктын белгиси катары туюндуруп, кара түстү өзүнө келүүчү кандайдыр кырсык катары туюндуруп койгонун бул жалган дүйнө. Мына ушул эки гана түстү көрөткен жылаан жаныбарың. Мына ушундан улам астанасында жылаан тукумунан келсе ак чачып кетиргендиги бекерден эместир адам атанын. Бул илгери болуптур. Бул жарыкчылыкка жаңыдан жер каймактап, ошол улуу жаратылыштын алдында жалган дүйнөнүн ушул заңында башка жандар менен бирдей эле жаралган ушул жылаан тукумуна ак менен караны гана көрүү туюмун берген экен улуу жараткан. Ошондон улам ата бабасы ак менен караны гана көрө алабыз деп калышар эле. Ак биздин адил оюбуз, бизден күчтүү жандыктардын бизге билгизген табият тилиндеги ак тилеги деп калышар эле ата теге. Мына ошол улуу жаратылыштын алдында жылаан пайгамбар айткан эмиш: бул жылаан тукуму дүйнөдөгү сойлоп жүргөндөрдүн төрөсү болсун. Ар дайым жер алдындагы генчти бийлеп жатсын. Ошол генч акыры адам турмушуна керек болор дүйнө. Мына ошол генчте адам ата балдарына жылаандар тукуму ыйгарсын деп айткан эмиш. Ошондон уламбы адам баласы түшүндө жылаанды көрсө, генчке жолугам деген түшүнүк бүткөн эмиш. Адам түшүнө жылоо кылып пенде баласы уктап жаткан мезгилде ошол жылаан пайгамбар жер менен жеткирет эмиш. Жер аркылуу табият тилинде туюндурат имиш адам баласына. Мына ушул туюмду сезген пенде баласы ал мустактан бери жылаан тукумун көрсө ак чачып, ак тилегин билдирип келаткан эмес беле. Ушундан уламбы ошол өткөндөгү эки аяктуудан өлүм коркунучун күттү беле. Не жазыгы үчүн таш ала чуркап жанчымакчы болду экен. Мына ошол улуу жаратылыштан бүткөн туюму эне жылаандын каны менен бирдей эле жылаан тукумунун денинде түбөлүк айланып келатканы. Эне жылаан мына ушул канында келаткан эки түстү айырмалап, аптадан бери жан туюмунда калчап, бабаларынын айтканына бул жалгандан жооп издеп, уюгунун оозунда башын кылтыйтып турду. Барган сайын жаздын илебин ала келген жумшак жел сыртты карай азгырып туруп алды. Аз болсо да апта бою алсыраган демине дем, күчүнө күч кубат берип тургансыды. Жылаан болуп жаралганы ушул жаз ага кайрадан өмүр тартуулап, жаратылыштагы жан болуп жаралгандан бардыгына улуу күн, улуу мээримин төгүп турду. Таалайына туш келген табылган насибин татып, эч капарсыз күнүн көрүп жүргөн бул бечара эне жылаан жакын эле арадан чычкан жытын сезип турса да, карегинде катып калган эки аяктуунун элесинен чочулай, тигил тапталган бир аяк жолдун наркы өзүнө өтүп баруудан баш тартып, маңдай тарабындагы шуулдап турган камыш арасындагы чулдуктардын жумурткаларына барууну көздөп турду. Ачкачылыктын азгырыгы эне жылаанды канчалык ыктыстатып турган менен, капыл-тапылынан өткөндөгү эки аяктуу жаныбар чыга калып басып калчудай сак турду. Ушул учурда эне жылаан күтүп тургандай эле эки аяктуулардын өйдө төмөн басышкан дабышына кошул ташыл болуп, кандайдыр кобурашкан үндөрү угулду. Эне жылаандын аза бою дүркүрөп кетти. Уюгуна кайрылып кирип кетүүсүн өлүгүртпөй, уюгунан оозуна жакын аралыктан далдаңдаган эки аяктуу жаныбар өтө тездикте чуркап өттү. Эне жылаан кайрылып уюгуна кирип кетүүгө жан далбасын кылганы менен үлгүрө албады. Чуркап өткөн эки аяктуунун артынан чубалып калган кандайдыр аппак нерсени көрдү. Аппак нерсе так эле эне жылаандын уюгунун тике маңдайына кериле тартылып туруп калды.
Эне жылан бул болмушка башы жете бербей маң болуп карап калды. Ал түгүл жаңкы уюгуна кире качмай болгон туюму жоголуп, кериле тартылган ак нерсеге таңыркай карап, денесинде ата тегинен келаткан жылуу сезим каны менен айланып, боюн балкытты. Денесинен жанакыл коркунуч тарап кеткенсе да, бирок сезиминде калган чоочулоосу дале болсо, аны уюк оозунан алыстатпай, көңүлүн коомайлантып туруп алды. Жанакыл чуркап өтүп кеткен добуш алысыраак тарапта дүңкүлдөп, уюгунан жогору тарабынан угулуп турду. Уюгуна кайрылып кирген эне жылан, энелик мээрими төгүлө жан этинен жаралган түлөгүн боюна жыйра оролуп, дале болсо капысынан келе калчу коркунучтан коргоштун айласын кылып, жогорудагы бир калыпта дүңкүлдөгөн добушты денеси менен сезип жатты. Добуш көпкө уланбады. Ушул саамга болсо да тыныга калган добуш эне жыландын денесиндеги жыйрылууну жазып, кыймылдоого аргасыз кылды. Апта бою уюгунан чыкпай, денеси кабырла түшкөн эне жыландын напсиси кантсе да аны кайрадан сыртты карай сойлотту. Сыдырым жел ыргалган камыш шуудурап, ошол камыш арасындагы балапан жытуу көтөр азгырып туруп алды. Уюгунан баш баккан эне жылан ача тилин соймоңдото, улам жылып сыртты карай чыга берди. Мына эми ошол камыш арасына эки серпилүү менен кирип барчудай болуп турат. Оңдой берди болуп кирип алса болгону. Кантсе да ал жердин жолуолоруна көз жетет. Жаз алдындагы жумурткалаган чулдуктардын жумурткалары кайда качмак? Каалашынча тойлору ойдогудай иш эмеспи? Бирок тигинтип эки аяктуулардын добушу дале алыстабай жатканын карабайсыңбы? Эне жылан башын уюгунан сөөм кылдайта чыгарып, өз уюгунан анча алыс эмес аралыктан жанагыл эки аяктуулардын тобун көрдү. Уюгунун үстү менен тартылган ак нерсе талап этин жүргөмүш желесиндей торлоп салыптыр. Эне жылан бул болмушка таңдана карап тура берди. Жанагыл уюгунун үстү менен чуркап өткөн эки аяктуу өткөндөгү жолдун арка өзүндөгү чычкандын ийининин үстүндөгү кoko текенектин сөңгөктөрүн кетмендеп жатыптыр. Анын жанында жүргөн жанакылар ары бери басып, жүргөмүш желесиндей тартылган ак нерселерди бирде ары, бирде бери чоюп, дүрбөлөңгө түшүп жатышты. Эмне себептен минтип, жердин чаңын көккө сапырып жаткандарына эне жыландын туюму жете бербеди. Мына ушуларды карап таңданып турган эне жыландын капысынан өткөндөгү эки аяктуунун элесин ушул жандыктарга окшоштура калып, денеси дүркүрөй түштү. Бирок анын карааны бул жандыктардын арасынан көрүнбөгөнү менен эне жыландын жапайы сактыгы дале болсо денесинен тарабай жыйрылып турду. Напсин кургор, аны улам бет алдындагы шуудураган камыш арасына тартып туруп алды. Ушуларда тигил топтошуп турган эки аяктуулар уюктан алыстай, кайдадыр дүрбөлөңдөшүп узап кетишти. Бечара эне жылан ушул учурду күтүп турбады беле. Суу сактай турган көлмө курулгандан бери ушул аймакты баар алган чулдуктар жылыга жумурткалап, баласын басып, ушул көлмөнү мекендеше турган. Кийин тигил пайдаланылбай калган талаа сары жыландардын тукуму пайда болгондон бери жылыга төлдөгөн жумурткаларынан кол жуушкан бечара чулдуктардын тукуму азайгандан азая берип, акыры бирин серин гана көзгө чалдыга калгандары болбосо жокко селе. Камыш шыбыртынан улам баятан көлмө үстүндө каалгый сүзүп жүргөн эне чулдук каяктандыр өзүнө жакындап келаткан душманынын добушун сезгендей пырр эте канат кагып, суудан боюн ала көккө көтөрүлдү. Ошол камыш арасында эне чулдуктун уясы бар эле. Жанарак деле жумурткасын басып жатып, бечара чулдук саамга болсо да эзелтен келаткан сууга болгон эңсөсү күч алып, бир-эки курдай чөмүлүп чыга калууну самап, боюн сууга таштай калбады беле. Эне чулдуктун көздөрү түз эле камыш арасындагы уясына жакындап калган жыланды көрдү. Душман андан канчалык күчтүүлүк кылаарын билип турса да, бала деген сүймөнчүлүгүн коргоштун аракетин кылып, чырылдай, шук-шурула кирип келип уясына жакындап калган эне жыландын жолун торой, айбат көрсөткөн болуп канаты менен 2-3 курдай какып өттү. Бул аракети менен душманына сес көрсөтө албастыгын түшүндүбү, кимдендир жардам сурагандай чырылдап, обого бир, жерге бир көтөрүлүп, уясын айланчыктай жан алакетке түшүп жатты. Бечара чулдуктун бул жаздагы жумурткалары да эне жыланга жем болот беле. Ушул арада жакын эле арадан эне жыландын денесин дүркүрөткөн ачуу кыйкырык угулду. Апта бою алкымына татырлык даам буйрубаган эне жыландын напси кургуру ачылып, эне чулдуктун канатын каккылап, жолун торогонуна карабай уяга жакындап калбады беле. Кыйкырыктан улам эне жыландын кулач денеси коргучтай жыйрыла түштү.
Камыш арасынан бармактай башын сөөм көтөрө берип, тагы өз уйгунун үстүндө эки аяктуунун кугушуп келип жыгылганын көрдү. Мына ошол эки аяктуунун бири өткөндөгү өзүн таяк башына илип ыргыткан жандык экенин жаземдебей тааныды. Эне жылаандын бою дүркүрөп, денесине тарап кеткен кээге куйрук учунан сызылып келип, бармактай башына тээп чыкты. Апта бою жиркинин сууткан ачкалыгы заматтай эсинен чыгып, тигил уюк үстүндө ит жыгылыш болуп жулмалашып жаткандар азыр уюгунда жаткан түлөгүнө кол салышчудай жапайы туюму заарга айланып, азуу учтарынан тамып кетчүдөй денеси карышты. Мына ошол бала деген сүймөнчүлүгүн эстей сала уюгун карай сойлоп жөнөдү. Бирок канткен менен денесин коркунуч бийлеп, камыш арасынан чыга албай турду. Бечара чулдук жакындап келип калган ажалдан жумурткаларынын аман калганына сүйүнгөндөй жайлана түшүп, уясына келип конду. Жаңкыл уюк үстүнө кубалашып келип жыгылгандардын жанына каяктандыры сүрмө топ болгон кош аяктуулар чогулуп келип, тигил экөөнү ажырата албай жатышты. Тигил экөө алардын ажыратканына болбой, дали бири-бирине жулкунуша, эне жылаанга түшүнүксүз кыйкырык коштогон сөздөр менен бири-бирин боктоп, жакалашып жатышты. «Эй, кеңкелес, мен сага көрсөтөм жип тартышты, билдиңби? Кое бер дейм жаканы. Болбосо ушул азыр». Буларды көрүп турган эне жылаан камыш арасында дале бугуп жатты. Эгер эле ушул азыр эки аяктуулар уюгунун тырпын тышына каңтара турган болсо, эмне кыларын биле албай турду. Уюк ичинде сырткы дүйнө менен иши жок жаткан түлөгүнө бул жандыктар кырсык алып келе тургандай, жыйрылган денесине титирөөсү сыйбай турду. Эгер тигил жандыктар ошондой жорукту баштай турган болушса, ушул азыр октой атырылып барып, туш келгенин чагып алуудан кайра тартпай турду. Кышы бою жер алдында жатып, денесине тарап кеткен уусу бармактай башын жарып кетчүдөй, кош азууларынын учунда карманып турду. Эки аяктуулар дале боктошуп жатты. Күтүлбөгөн мындай кыямат күндү башынан кечирип, келерки күндү да ушул талаадан ушундай жандыктар менен тосомбу деген ою бармактай башында айланып, алардын таман алдындагы уюгунда жаткан түлөгөн ушул азыр барып денесини ороп алып, кайдадыр изин жашырып, жер которуп кетүүнү самап турду. Бул талаада жылаан жылынын жазы ушинтип башталды.